Казакстандын инновациялык жаңы телекоммуникациялык системалар университетинин тарыхы өлкөнүн көз карансыздык доорундагы өнүгүү этаптары менен тыгыз байланышта. Терең өзгөрүүлөр мезгилине негизделген бул окуу жай өткөндү четке какпай, технологиялык трансформациянын акырындык менен өнүгүү стратегиясын тандаган. Университет жетекчилигинин айтымында анын өнүгүүсү эволюциялык жол менен жүргөн. Ал советтик лабораториялык базаларды жаңылоодон баштап, жасалма интеллект жана роботтоштуруу системаларын киргизүүгө чейин жеткен. Бул ыкма фундаменталдык инженердик мектепти сактап калууга жана аны санарип доордун талаптарына ылайыкташтырууга мүмкүндүк берди. Окуу жайдын башаты 90-жылдары компьютердик технологияларды үйрөтүүчү чакан окуу борборунан башталат. Ошол негизде бүгүнкү күндө IT лицейди, санариптик технологиялар колледжин жана университетти бириктирген күчтүү билим берүү кластери түзүлгөн. Мындай интеграция мектептен баштап жогорку технологиялык илимий лабораторияларга чейин адистерди үзгүлтүксүз билим берүү принципи менен даярдоого шарт түзөт. Ал біздің университет Қазақстанның инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті. Сол біздер осы тәуелсіздікпен бірге құрылдық, содан бері жұмыс. Биз жогорку технологияларды киргизүү, компьютерлештирүү аркылуу чоң жолдон өттүк. Муну студенттерге да, чоңдорго да үйрөттүк. Андан кийин роботтоштурууну өнүктүрө баштадык. Ар кандай программалар менен иштөөгө үйрөттүк. Істеуге үйреттік балдарда. Содан кейін мына жел энергиясымен пайдалануда. Ошондой эле шамал жана күн энергиясын пайдалануу боюнча иштерди жүргүзүп, тиешелүү түзүлүштөрдү жана жабдыктарды иштеп чыктык. Қазір осы заводтарға беретініміз әйтеуір айдай анық жобаларымыз бар, оларға қажет. Бизде заводторго өткөрүп берүүгө даяр долбоорлор бар. Зарыл болсо өзүбүздүн техниканы тракторлорго чейин иштеп чыгып чыгарууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эң кызыгы мунун баарын студенттер өздөрү жасашат. Шығарып отыр. Сол студенттер ақпараттық технологиямен негізінде біздерде 20-ның университетте 20-дан ашык билим берүү программалары бар. Биз программисттерди, IT адистерди, автоматташтыруу боюнча адистерди, куруучуларды жана юристтерди даярдайбыз. Мунун баары заманбап жогорку технологиялык окутуу системаларынын негизинде жүргүзүлөт. Береміз, курулуш мамандыктар береміз. Сол юриспруденциямыз бар, құқық саласы бар. Соның бәрі дейтін арнайы осы жоғары технологиямен оқытатын жүйелеріміз бар. Бүгүнкү күндө Казакстандын инновациялык жана телекоммуникациялык системалар университети жасалма интеллектти өнүктүрүү боюнча улуттук стратегияга активдүү интеграцияланып жатат. Өлкөдө санариптик трансформация жылы деп жарыяланган мезгилде университет көп тармактуу ыкмага басым жасоодо. Бул жерде юриспруденциядан баштап курулушка чейинки классикалык багыттарда нейротармактар менен иштөө модулдары аркылуу күчөтүлгөн. Бул университетти илимий өндүрүштүк хабка айландырып, студенттердин иштеп чыгуулары реалдуу экономика үчүн даяр чечимдерге айланууда. Я хочу сегодня вам представить шестиосевой манипулятор. Мен бүгүн сиздерге 6 огу бар манипуляторду тааныштыргым келет. Ал 12 вольттук аккумулятор менен иштейт жана бул системада 12 вольтту 5 вольтко айландыргыч орнотулган. Электр энергиясы бөлүштүрүүчү схемага түшүп, андан кийин ал 6 огуна тең бөлүштүрүлөт. Алар тиешелүү кыймылдарды башкарууда колдонулат. Осей, которые управляют уже, соответственно, нужными осями. Рассказываю сейчас про каждую ось. Ар бир огу тууралуу кыскача айтып өтөйүн. Биринчи огу кармоо үчүн, шарттуу түрдө кычкач деп атайбыз. Бул түзмөктү Bluetooth аркылуу телефонго туташтырабыз. Смартфонго атайын тиркемени жүктөп алып, ошол аркылуу ар бир огун өзүнчө башкарабыз. Данное изобретение к телефону. Мы скачиваем на обычный смартфон приложение, и далее уже с помощью здесь нужных манипуляций мы управляем каждой осью. Университеттин инженерлери улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы менен биргеликте мамлекеттик чек араны көзөмөлдөөчү алдыңкы системаларды киргизишүүдө. Негизги платформа катары Vitol тибиндеги учкучсуз аппарат колдонулат. Бул учак менен тик учактын гибриди. Туруктуу канатынын жардамы менен ал абада узак убакыт уча алат. Бул кадимки квадрокоптерлерге караганда бир топ артыкчылык берет. Бирок негизги инновациялык программалык камсыздоодо. Нейротармактарды интеграциялоо объекттерди автоматтык түрдө таанууга мүмкүндүк берет. Система өзү кыймылды аныктап, операторду узак убакыт экранды карап отуруудан бошотот.
В будущем мы планируем сделать автономную подзарядку его. Также Келечекте биз автономдуу түрдө кайра зарядтоо мүмкүнчүлүгүн да ишке ашырууну пландап жатабыз. Өзгөчөлүгү эмнеде? Ал учуп жүргөндө камера орнотулат. Мен сиздерге көрсөтүп берейин. Бул камера сүрөттөрдү тартып башкаруу пунктуна белги жиберет. Ал эми башкаруу пунктунда жасалма интеллект иштейт. управление будет искусственный интеллект. Этот искусственный интеллект будет обрабатывать видео, из которой дрон летает и снимает в реальном времени. Ал дрон тарткан видеону реалдуу убакыт режиминде иштеп чыгып, талдоо жүргүзөт. Адамга компьютердин алдында отуруп алып, дайыма карап туруунун кереги жок болот. Программа өзү шектүү көрүнүштөрдү аныктап, чек арачыларга билдирет. Интеллекта будет обрабатывать и уже сообщать пограничникам о том, что что-то подозрительное, что-то они увидели. Также можно и для них... Муну муунай газ тармагында да колдонсо болот. Дрон учуп жүрүп түтүктөрдү же аймакты көзөмөлдөп, кандайдыр бир шектүү нерсени байкаса, дароо кабар берет. Жалпысынан бул технологияны көп тармакта колдонууга мүмкүн. Люди какие-то он заметил, он сообщил сразу. Везде можно применять. Anduril сыяктуу америкалык жана Elbit Systems сыяктуу израилдик концерндер буга чейин эле чек ара коопсуздугунун келечеги. Бул сенсорлор менен жасалма интеллект бирдиктүү система катары иштеген экосистемаларда экенин далилдешкен. Урал университетинде бул милдет студенттик конструктордук бюро тарабынан ишке ашырылып жатат. Алар өздөрүнүн жасалма интеллект моделине Улуттук интеллектуалдык менчик институтуна патентке өтүнмө беришкен. Өнөр жай коопсуздугу жана медицина университеттин иштеп чыгуулары адам өмүрүн сактап калууга жардам берип жаткан дагы эки маанилүү тармак. Эң көрүнүктүү долбоорлордун бири шахтачылар үчүн акылдуу туулга. Казакстандын ири тоо-кен жана металлургия тармагы үчүн күн сайын 10 миңдеген адамдар иштеген шартта бул жөн гана гаджет эмес. Шахтада ар бир ката өтө кымбатка турган жерде акылдуу туулга толук кандуу жашоону камсыздоочу комплекс болуп саналат. Ал адамдын сезүү органдары байкай албаган нерселерди да аныктай алат. Яғни бұл бізде қалай жұмыс істейді? Ішінде ультрафиолеттің датчигі бар, газдың датчигі бар, және де осындай фонаріміз бар. Акылдуу туулга кандай иштейт? Ичинде газ сенсорлору, чырак жана оптикалык сенсорлор орнотулган. Ошондой эле ызы-чуу жана вибрация деңгээлин талдоочу түзмөктөр бар. Алар жер кыртышынын майда жылыштарын жана сейсмикалык активдүүлүктү аныктайт. Метан ол иісі сезілмейді. Яғни адам оны сезбейді, бірақ денсаулыққа өте зиян газ болып көрінеді. Мисалы шахтыда метандын күтүүсүз чыгып кетиши мүмкүн. Бул газ жытсыз, адам аны сезбейт, бирок өтө кооптуу. Ошондуктан бул жерде метан жана көмүр кычкыл газы сыяктуу газдардын кооптуу концентрациясын аныктай алган сенсор бар. Жұмыс істейді. Шахтада кетіп бара жатқан жерде жер, мысалға жердің Ошондой эле үн басымын өлчөгүч орнотулган. Ал ызы-чуу деңгээлин жана адам байкабаган сейсмикалык термелүүлөрдү каттайт. Бірақ оны осы датчик сезет. Ультрафиолет датчиги бар, яғни Мындан тышкары иондоштуруучу нурланууну өлчөөчү сенсорлор да каралган. Мисалы уран кендеринде радиациялык фонду көзөмөлдөө абдан маанилүү болгондуктан мындай түзмөктөр алмашкыз болуп саналат. ультрафиолет датчиги колдонулат осыганда. Мындан тышкары университет бионика жана медициналык реабилитация багытында өнүктүрүүдө. Студенттер булчуң активдүүлүгү менен башкарылган протездерди жана манипуляторлорду иштеп чыгышууда. Атайын электроддор булчуңдардын микросигналдарын угуп, аларды күчөтүп, кыймылдаткычтарга өткөрөт. Натыйжада механизм кыймылга келет. Азыр инженерлер жасалма интеллектти интеграциялоо үстүндө иштеп жатышат. Нейрон тармактары түзмөктүн колдонуучунун жеке адаттарына жана жашоо образына ылайык өзүн үйрөнүүсүнө шарт түзөт. Бул протезди жөн гана куралдан адам денесинин интеллектуалдык уландысына айлантат. Дагы бир маанилүү иштеп чыгуу инсульттан кийин бейтаптарды реабилитациялоочу автоматташтырылган колкап. Вот эти механические руки на сервоприводах очень просты в работе. Тут 5 сервоприводов, регулирующих каждый палец. Бул сервоприводдор менен иштеген механикалык колдор абдан жөнөкөй. Бул жерде ар бир манжаны башкарган 5 сервопривод бар. Азырынча эч нерсеге туташкан эмес, бирок келечекте компьютерди көрүүнү кошуу пландалып жатат. Мисалы камера аркылуу манжалардын кыймылын көрсөткөн. Система аны окуп бул жакта кайталап бере алат. Муну менен ар кандай тапшырмаларды аткарууга болот. Дальше.
Этот протез, он работает на электродах, которые подключаются к мышцам. Они Бул эки үлгү оң жана сол кол. Бул болсо протез. Ал булчуңдарга туташкан электроддор аркылуу иштейт. Алар сигналды окуп, күчөтүп, кыймылдаткычка өткөрөт. Азырынча жөнөкөй колду кысып жабуу функциясы гана бар. Бирок келечекте дал ушул протезге жасалма интеллекти кеңири киргизүүгө мүмкүнчүлүк чоң. специальная, наверное, перчатка, точнее, протез, который можно внедрить и Мындай иштеп чыгуулар жардамчы технологиялар жаатындагы дүйнөлүк тенденцияларга туура келет. Бул багытта Open Bionics сыяктуу долбоорлор лидер болуп саналат. Казакстан ыныкмасы жеткиликтүүлүккө жана жеке ыңгайлаштырууга басым жасаганы менен айырмаланат. Бул университетти инклюзивдүү инновациялар рыногунда маанилүү оюнчуга айлантат. Айыл чарбасы салттуу түрдө консервативдүү тармак катары эсептелет. Бирок заманбап чакырыктар так дыйканчылык моделине өтүүнү талап кылууда. Университеттин лабораторияларында бул багыт Agra Vision AI долбоору аркылуу ишке ашырылууда. Бул жер үстүндөгү сенсорлорду, панорамалык камераларды жана учкучсуз учуучу аппараттарды бириктирген комплекстүү мониторинг системасы. Негизги максат субъективдүү баалоолорду так аналитикалык маалыматтар менен алмаштырып, фермерге топурактын абалы жана эгиндердин өсүшү тууралуу реалдуу көрсөткүчтөрдүн негизинде чечим кабыл алууга жардам берүү. Фиксация идет отсюда, фотофиксация растений и выявление различных заболеваний. Өсүмдүктөрдү сүрөткө тартуу ушул жерден жүргүзүлүп, ар кандай оорулар аныкталат. Эгер талаа чоң болсо, анда дрон ишке кирет. Ал учуп чыгып, бүт талааны изилдеп, сүрөткө тартып, маалыматты микро башкаргычка жөнөтөт. Андан кийин бул маалыматтар жасалма интеллект тарабынан иштелип чыгат. Бул долбоор айыл чарбасына заманбап технологияларды жана жасалма интеллектти киргизүүгө багытталган. Натыйжада фермердин иши жеңилдеп, талаалардын өндүрүмдүүлүгү жогорулайт. Делая работу фермера более проще. Мындай технологиялар Agtech тармагында дүйнөлүк трендтерге шайкеш келет. Бул багытты John Deere жана DJI Agriculture сыяктуу рынок лидерлери активдүү өнүктүрүп келишет. Университеттин иштеп чыгуусу программалык камсыздоону жана автономдуу жабдууларды интеграциялоо фермердин эмгегин кыйла натыйжалуу жана технологиялык кылалаарын көрсөтөт. Бул өз кезегинде заманбап азык-түлүк коопсуздугунун талаптарына жооп берет. Санариптик чөйрөнүн логикалык уландысы катары интеллектуалдык үн интерфейси да иштелип чыккан. Бул үн ассистенти адам менен кампустун технологияларынын ортосунда байланыш түзөт. Студенттер жараткан система жөн гана суроолорго жооп бербестен маалыматтарды реалдуу убакыт режиминде иштеп чыгып, университетке экосистемада жеке навигатор болуп берет. Он работает на 3 языках: казахский, русский, английский. Еще он показывает погоду текущую, время. Ал 3 тилде иштейт: казакча, орусча жана англисче. Ошондой эле учурдагы аба ырайын убакыттуу көрсөтөт. Микрофон ызы чууну басаңдатуу функциясы менен иштейт. Аралыгы болжол менен 3 метр. Бул түзүлүш өткөн жылы жасалган. Керектүү компоненттер кошулуп, стенд толук жаңыланган. А этот стенд был до этого куплен, и мы его доработали полностью. Программалык камсыздоо толугу менен өзүм тарабынан 0дөн баштап жазылган. Ал маалымат алуу үчүн Chroma DB вектордук базасы жана локалдык нейрондук тармак аркылуу иштейт. Базу Chroma DB для получения информации и локальную нейронную сеть использует. Бул дуалдардын ичинде келечек теория болуудан калып, күнүмдүк тажрыйбага айланат. Студенттер жөн гана жабдыктарды үйрөнбөстөн дүйнөнү кабыл алуу көз карашын өзгөртүшөт. Мунун ачык далили кошумчаланган реалдуулук жаатындагы иштеп чыгуулар. Meta Quest 3 туулгасынын негизинде бул жерде дүйнөнү башкача көргөн адамдарга түстөрдүн толук палитрасын кайтарып бере алган программалык камсыздоо түзүлүүдө. Дальтонизм менен жабыркаган адамдар үчүн иштелген колдонмо түстөрү табигый спектрге ылайык жөндөп, көрүү мүмкүнчүлүгүн жакшыртат. Мындай долбоорлор университеттин социалдык багытын айгинелейт. Бул жерде технологиялар адамдын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнүн куралы катары каралат. Ушундай чечимдер кийилүүчү электроника тармагындагы дүйнөлүк трендтердин алдыңкы сабында турат жана билим берүүнү чыныгы жаратмандык процесске айландырат. Азыр жаңы ой жүгүрткөн, жаңы муундагы иштеп чыгуучулар талап кылынат, айрыкча нейроинтерфейс технологиялары багытында. Бизде азыр өзөктүк топ түзүлгөн. Анда студенттердин ар кандай багыттагы идеялары күн сайын жазылып турат. Мисалы, алар күн сайын өз идеяларын катташат. Бул идеялар блокчейн системасында сакталат.
Бул университеттин интеллектуалдык иштеп чыгуулары үчүн өз блокчейн технология системабызды түздүк. Адамда жашыруун таланттар абдан көп экени байкалат. Атайын ой жүгүртүү индикаторлору жана СКБ матрицалар аркылуу биз мээнин оң жарым шарын да активдүү иштетебиз. Натыйжада студент өзү күткөндөн да 100 эсе көп идея жарата баштайт. Бул биздин жаңы жана абдан кызыктуу долбоорлорубуздун бири. Окуу жай алдыңкы технологиялык борборлор менен бекем өнөктөштүк мамиле түзгөн. Алардын ичинде Бириккен ядролук изилдөөлөр институту өзгөчө орунду ээлейт. Бул кызматташтык практикалык мүнөзгө ээ. Университеттин 180ден ашуун студенти ушул институтта окуудан жана такшалмадан өтүп, ядролук физика жана заманбап электрониканын негиздерин үйрөнүшкөн. Мындай тажрыйба окуу жайга атом энергетикасы тармагында уникалдуу компетенцияларга ээ адистерди даярдоого мүмкүндүк берет. Бул өзгөчө Казакстанда атомдук электр станциясын куруу маселеси талкууланып жаткан шартта абдан актуалдуу. Бул масштабтуу иштин негизги максаты жөн гана адистерди даярдоо эмес, Казакстандын жана дүйнөлүк рыноктун талаптарына жооп бере алган толук кандуу технологиялык хаб түзүү. Ошол эле учурда технологиянын өнүгүүсү менен адамдын муктаждыктарынын ортосундагы тең салмак сакталат.